Барыңыздарга салам. 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Ал эми бул күндө айымдар жигиттерден кандай белектерди күтүшөт? Ал эми мырзалар айымдарга дал ушул күнү кандай белектерди камдоодо? Дал ушул суроого биз Бишкек шаарынын жашоочуларынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Анда биз баштадык. Шоколад берсе деле мага ыраазы болмокмун. Бирок мен 8 мартка күткөнүм бул романтический ужин вдвоем или билет концертке баргым келет. Мага 101 тюльпан берсе, анан бир даамдуу шоколад берсе, ширин. Өзгөчө белек болмок мен үчүн. Бул 2019-жылдагы 8 мартка. Но если правду говоря, оказывается, вот лично вот в моем положении с каждым годом мои, например, предпочтения меняются. Раньше я, например, хотела там сапоги, деньги или там, не знаю, там цветы. Но сейчас, например, для меня вот самым главным подарком будет, если все мои родные и близкие будут здоровы, или даже кто-то мне, например, из близких подарит какой-нибудь подарок маленький, но от души, то мне кажется, это тоже будет очень приятно. Алгым келет, мишкалар абдан жагат. Душевно эле кабыл элек айтмакмын. Белек бермек эмессиз. Жок. Чын? Ошо. Мындай белек делен бербейм. Гүл апарып берем, анан бир торт. Ошо, гүл, торт. Отуруп чай ичебиз, сүйлөшөбүз, куттуктайм, болду. Биринчиден сүйлөшкөн кызым жок, эч нерсе бербейм. 8 март эл аралык аялдар күнү болуп жарыялангандан кийин, скорее всего, это не ее праздник. Скорее всего, это праздник наших матерей, да? Мен өзүмдүн ата-энеме, апама биринчиден белек кылмокмун. Я не знаю, главное, чтобы от чистого сердца берсин, как бы от всей души дегендей. Гүл го дейм. Көрдү, жана оюнчуктарды, чоң болгон мишки, все вот. Роза гүлдөрүн алгым келет. Болду? Мага ошол эле ыраазы болмокмун. Биздин мырзалар айымдар үчүн кандай белек даярдап жаткандыгын билип алдык. Ал эми учурдан пайдаланып, жалпы аял затын келе жаткан эл аралык майрам менен куттуктап өтөлү дагы сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин коштошолу.